Assalamu alaikum. Görüşçüler, bizim kattalıçılar. Amansızlarбы, тынсыздарбы? Biz bugün öte uçurda redke çıkan, hit болып жатқан Көкөн биге келдік. Бұл жерде қандай іштер жүріп жатады, эмне болып жатады, сіздерге толугу менен көрсөткөнү аракет кылабыз. Бұл жерде урматтуу мэрибиз өткөндө айтты, ушул ай ичи, май ичи толугу менен асфальт басылып бүтөт, бул көчө тапшырылат деген. Ошого карап, бул жерде иш кандай жүрүп жатат. Жумушчулардын баары ушул жерде. Ондай болгон техникалар, экскаваторлар. Бул жерде учурда казуу иштери жүрүп жатат экен. Канализация, газдын түтүктөрү, андай болгон электр энергиялары болуп калышы мүмкүн. Ошондуктан бул жерде чоң казуулар иштер жүрүп жатат экен. Бул жерди өзүңүздөр билгендей былтыр казып бул жерде ошол трамбовкага даярлап жатышкан. Азыр толугу менен жол жабылып, асфальт төшөө иштери башталат. Жакында Кудай кааласа монтип четтерине бордюрлар коюлуп, могу жерге дери келип калыптыр. Будан дальше четтерине шагылдарды, тупурактарды төгүп салыптыр. Тупурактар бул могу жерден казылган арыктардын тупурактары окшойт. Арыктар дагы казылып, мындай болгон турбалар өткөн түгүнөн. Бул суунуку, газдыкы жана дагы айтып берсем көп бул жерде. Ошого толугу менен текшерип, бул дагы бир убакыт алат менимче. Бирок ушул айда Кудай кааласа жапалактыктар, кеңештиктер, кечиресиз жапалак деп койдум, кеңеш кичи шаарчасы Кудай буйруп насип этип мындай чоң кенен жолдо, тегиз жолдо жүрүп каласыздар. Баарыңыздарга биз айта турган сөзүбүз учурда сабыр кылып туруңуздар. Бүтпөгөн иш, чечилбеген иш жок. Баары бүтөт. Бир эле элден учурда сабыр керек. Мындай болгон суу агып атат. Жолдо азыр бир дагы техника көрүнбөйт. Мындай жолду толугу менен жаап салган. Бул жерде канчалык кеңейтет, канчалык жол кенен болот, аны дагы тактап сиздерге айтып бермекчибиз. Бул жолдо өтө оор жүк ташуучу унаалар өтөт. Ошого байланыштуу дагы бул жерге бир 10 жылдын тегереги болуп калды окшойт. Асфальт өзү төшөлгөн, басылган бул жерге. Бирок бул жакта ошол бир заводбу, ушундай бир чакан ишкана бар. Ошол жактан көбүнчө цемент ташышат. Оор жүк унаалар бул жерден көп өткөндүгүнө байланыштуу. Бул жолдор өтө серьезный абалда ийилип, жолдор ezilip кеткен. Бул бетинде дагы ошол бордюрлар коюлуп, ушул жерге дери келип будан өтүптүр. Ошо биздин Сулайман тобубуз. Ондай болгон
бак дарактарды да кыйып салышыптыр. Бул жака дагы кеңейет окшойт жол. Өтө сонун бир өзү аллея экен бул жер. Бак дарактар ичи салкын. Бирок рахмат. Жер каралбай калып кетиптир. Сиздерге Сулайман Тоо деп адаш айтып алдык, кечиресиздер. Кермет Тоо. Ошо мен дагы бир карап, чыта адашып калдымбы деп ойлонуп калдым. Бул ошо Кыргызстандын Сулайман Тоодон кийинки эле тоо, Кермет Тоо. Биздин каналды колдой иретинде подписаться басып, лайк басып, ой пикир жазууну унутпайбыз. Комментарийге жазсаңыздар болот. Ой пикирлерди эмне болуп атат, дагы башка оштун чет жактары кандай иш жүрүп жатат, ким көрүп жатат. Бул биз тарткан видеолор статистиканы карасак көбүнчө ушу Россиядан көрөт экен. Россияда биздин мекендештер ар дайым эле бар болуңуздар, аман болуңуздар. Ошол Россиянын жеринде учурда иштеш дагы, жашаш дагы азыр кыйын болуп калды. Ошого өзүңүздөрдү абайлаңыздар. Могул жактарга дагы снос деп жазып кеткен. Бул жактарды биз уктук. Тоонун түгүнө дээри объект болбош керек. Эч кандай забор, эч кандай үй курулбаш керек деген. Бул жакта турар акелерибиз айтты. Бул жактарды ошо алып салса керек. Азыр дагы бир үй бузулуп атат. Толук эле бузулуп туруп бул жакты дагы. Бул жерди болсо ошол жер жумшак болгондугуна байланыштуу таштарды таштап, трамбовканы өтө катуу, өтө күчтүү кылып жасап жатышат экен. Жол адистери баары бир чечимди тауып, бир жолду мындай качественный кылып жасашка аракет кылып жатса керек менимче. Бардык эле ustalar, жұмысшылар халтура иш кылбаса керек. Жакшылар деле бармаган. Чын көңүл менен иш кылган адамдар. Ана жак толугу менен бузуптур. Буну дагы уже крышасын алып бузуп жатат экен. Техника өтө көп бул жакта, өтө көп санда. Ковалар жүрөт. Ондай болгон. Кран, экскаваторлар жүрөт. Жолду сапсын бузуп салган. Жолго өтө чоң мээрим керек. Жолдун акыбалы бир аз чыдасак баары жакшы болот, Кудай кааласа. Аны болгон снос деп жазып кеткен, бул жерлер дагы бузулат экен. Бул жерде сураштырсак жол кеңейет деди. Мына четтерге дагы жол түшөт дейт.
жазып коюшкан. Эми ушу чекеден бузулуп келатат бирок. Бул ошол кеңешке дээр уланган бул жак. Өтө узун, өтө узак жолдор. Бирок жол ошого жараша болуп калган. Асфальтты уже өзүнүн убагында басып жатышат. Болбосо бул жерге КамАЗ дагы, жеңил авто эмес, Хова дагы, Фура дагы кире албай турган даражага чыгып калган жол. Assalamualaikum. Mas жақсы шилгері. Бұл қанша метр нарақа жол кеңейет енді? 6 метр деп 6 метр? Снос қалған. Ошо мыналар бузулабы мыналар, а? Толугу менен. Мынал жактагы Анау жаңа бузулуш керек деп снос 8 метрде турат. канча тирке болот анда? Канча тирке болот? Стелба мына болот да, мына барып болот. Мына столбадан бул жага? Жакшы. Бул жактан 3 тирке болуп калат экен да анда? Жаңа 3 эмес, 2ден. 2ден? 4 тирке. Келди, рахмат. Ошо биздин көрүүчүлөр жол кеңейет дейт, бузулат дейт. Муналардын баардыгы бузулат экен. Баардыгы бузулат дейт булардын. Бул жак бузулат дейт. Эки тилкеден 4 тилке болот дейт. Бирок ал кичинерээк болуп калат. Бул жерде мен оюмча пила эле кенен болчу да. Анткени жол өтө чоң. Өтө чоңойтуп салыштыр жолду. Элдер бул жерде учурда пешком жүрүп жатышат. Шаарга киргендер, чыккандар, жакын ортодо жашагандар жөө жүрүп жатышат азырынча. Кичине сабыр кылса, мэрибиз өзү баш каш болуп турса бул жерде ушулай ичи асфальт төшөлүп толугу менен элге тапшырылып берилет экен. Бул жакта дагы ошол канал бар экен. Кичине тазалык керек экен бул жакта дагы. Эми жол бүткөндөн кийин жергиликтүү тургундар өздөрү иретке келтирип тазалап коюшса керек. Тазалайт деген үмүттөбүз. Бул жерде бүт ошол мамлекеттин мэриянын, кош мэриянын техникалары. Бул жерде биз ушубузга караганда частный. Сүйлөп коермун. Шопракелер сүйлөп койбоймунбу, YouTube'га бир чыгып койбоймунбу дейт. Так, стройканын башына дагы келип калдык. Сиздерге аз болсо дагы кыйла жерди барып тартканга аракет кылдык. Бул жак ошол кеңешке кеткен тарап. Бул Западтын, Западныйдын круговой. Сиздер
сабыр кылсаңыздар, чыдасаңыздар баары жакшы болот. Анткени саналуу күндөр, саналуу сааттар дейт го. Ошонусун баары тез күндө асфальтты баштайбыз дейт. Анткени жол куруучулар толугу менен 100% стартта турат экен. Ошо бүтүшүбүз менен эле сразу асфальтка өтөбүз дейт. Жарандар дагы кыйналып кетти. Кеңешке кете турган адамдар айланып, шаардын ичин айланып, айылды айланып үйлөрүнө кара жатышат экен азыр. Жакында эми жолду толугу менен бүтсө, кеңири сонун болуп, тегиз жолдо дызылдатып машина айдап жүрө беребиз. Урматтуу достуктар. Эс алуу зонасы бул жер. Барыңыздар, билсеңиздер керек. Бул жерде кафеси бар, рестораны бар. İçinde парктар бар айланып көрө турган. Так, бул жакта музыка чыгып калды же, бизге музыкага нарушение правила болуп калат. Ошондуктан барыңыздар, тынч болуңуздар. Бул жактан дагы ошол мына турба бул жака көмүлөт экен. Көкөн бийде болдук. Аман болуңуздар, тынч болуңуздар. Колдоо эретинде подписаться басып, комментарий жазып, ой пикир калтырабыз. Жакын күндөрү дагы келип, асфальттын төшөлүп жатканын дагы сиздерге тартканга аракет кылабыз.